Акыркы күндөрү Атамбаевга кылмыш козголушуна байланыштуу коомдо ар кандай пикирлер пайда болуп атат. Айрым аксакалдар Атамбаев менен Жээнбекти жараштырып коюш керек дегендер болуп атат. Атамбаев ушуну көрмөк эле адам укугун бузган, укугун туктаган деп давазганган экстер чыгып атат. Атамбаевди камоо боюнча штаб түзөм деген баатырлар чыгып атат. Мен булардын баарын туура эмес деп эсептейм. Эми үчүн дегенде өтө кеч болуп калды. Азыр Атамбаевдин маселесин бир гана сот адилеттиги чечиш керек. Бир гана сот адилеттиги. Вот сот адилеттигин биз калыс, мыйзамдуу, ар тараптуу өткүзгөнгө аракет кылышыбыз керек. Эми үчүн дегенде мен дагы айтып коеюн. Буларды жараштырыш, же болбосо кылмышты жаап коюш туура эмес кабыл алынат коомчулукта. Биринчиден, экинчиден дүйнө жүзү тиктеп турат кыргыздардын жаңы президенти менен экс президенти эмне болор экен деп. Мына ошондуктан Атамбаев менен Жээнбек мен акыл эстүүлүккө чакырат элем. Биринчи Сооронбай Шариповичти ошо Атамбаевдин ишин калыс, адилеттүү, ар тараптуу сот жүргүзүп, мурдагы президенттер кетирген катаны кетирбей, бир тараптуу эле өкүм чыгара койбой, абдан кылдаттык менен иликтеп, Атамбаевде күнөөсү барбы, күнөөсү жокпу, сот аркылуу гана точка коюш керек. Ал үчүн башкы прокурор сот менен бирдикте өзүңүз кепилдикте туруп, Атамбаевди камабай, үй камагына коюп, мамлекеттик резиденциядан бала чакасынын коопсуздугун, өзүнүн коопсуздугун камсыз кылган үй камагына алыш керек. И толук сотко, тергөөгө катышканга мүмкүнчүлүк түшүп бериш керек. Ал эми ошол эле учурда Атамбаев элди чогултпай, бүт Кыргызстандын ташын короңго топтоп алсаң дагы ал жардам бербейт. Алмаз Шаршенович айтат элем, эгер күнөөң жок болсо, сотко кел да ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып акталып ал. Күнөөң болсо, анда соттун чечими менен өз кылганыңды колуң менен кылганды мойнуң менен тарт. Башка жол жок. Элди топтоп, өзүмдү өзүм коргойм, адилеттик болуп атат деген ал маселени чече турган жол эмес. Кыргыз эч убакта сотто эмес, кыргыздын баатырлары өлүмдү да тикке караган. Алымбек Датка мен намазымды окуп алайын, анан кийин башымды алгыла деп баш кесерлерге ошентип айткан. Ал эми Бекназар баатыр болсо, атаңдан көрүп, жоого кылыч менен жабышып, найза менен сайышып, бетме бет өлсөм болот эле. Ушу бир арамдын уулаганынан өлдүм деп арман кылган. Манас Кыргызстандын жерине таласка, Ала тоого бекинип калса болот эле мойнунан ууланган балта менен жарата алгандан жок. Акыркы кайратын жыйнап, өлүмгө тике карап, каңгайларды кайра чет бейжиңге чейин кууп туруп анан өлгөн. Ошондуктан мен Алмаз Шаршеновичке дагы бир жолу кайрылам. Эгерде күнөөң жок болсо, сотко келип, күнөөң жок экенин далилдеп ал. Элди чогултуп, элди коргоп, ал менен маселе чечилбейт. Эртең боло турган митингде сени колдогон, келген адамдарга ыраазычылык билдирип туруп, андан көрү күчтүү, коркпогон, саясий эрки бар адвокаттардан команда түзүп туруп, өзүңдүн күнөө жок экениңди далилдеп алышың керек. Мен сага ушундай кеңеш берет элем. Ал эми Сооронбай Шариповичке дагы бир жолу, мурдагы президенттердин кетирген күнөөсүн кетирбей, эптеп эле жулмалап, сулмалап камап коем дебей, акыйкат сот камсыз кылып бериш керек. Ал үчүн дагы бир жолу айтып атам. Атамбаевди камабай, үй камагына калтырып, бала чакасы менен өзүнүн коопсуздугун камсыз кылып туруп, акыйкат тергөө, акыйкат сот процессине катышууга, өзүн өзү коргоого мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Мына ушул жолду мен кыргыз коомчулугунан колдойт элем. Атамбаев тарапка дагы, Жээнбеков тарапка дагы бири-бирин коргоп, бири-бирине шыкап, биз адам пайда таппайбыз. Андан көрө сотторго, сот адилеттигине ар тараптуу калыс сот өткөрүп, мына ошол сотто гана күнөөсү барбы, жокпу деген мүмкүнчүлүктү биз түзүп берип, дүйнө жүзүнө дагы бир жолу кыргыздар атыбызды чыгарышыбыз керек. Мен ушуну жалпы коомчулуктан сурат элем. Ырбатпагыла, күч алдырбагыла. Бөөдө кан төгүлүп кетсе, чекеде кала бересиңер. Ошондуктан биз мынакей адилеттүү,
sotqa kelip, sotqa adiletli, sotda künüsü var mı yok mu, sotqa da çekiz koya turgan mümkünçülük düşüyoruz gerek. Men uşunu gayrılam mekendeşlerime.